менин электрондук почтовый ящигиме жүздөп келбесе дагы ондоп каттар келет да. Анан бул бир чоң тенденция бар да. Расмий түрдө текшерип келсек, мисалы профсоюзная Патриса Лумумба жолунун кесилишинде бир акыркы мисалда мен изилдеп келген да. Ошондо эл каршы чыгып, 2 жылдан бери салгылашып, ошол жерде деген легкий конструкция бир немелерди имарат эмес, ал жерден бизнес ачабыз деп салып атышыптыр. Эл каршы чыкса, миңдеп эл каршы чыкса, аларды элди жолду буудуңар деп аларды камашып, ал ызы чуу 20-жыл токтоп, кайра 21-жылдын аягында кайра башталгандан кийин биздин биякта отурган башкы архитекторубуз өзү барып, ошол жактан өзүнүн оозунан чыккан сөз да, менин орун басарымдын колун бууп туруп, байлап туруп, кол койдуруп алып кетишти депчи. Изилдеп кетсем, бул кишинин деле сөзүндө чындык бар экен. Анткени мен укук коргоо органдарына да чалдым, ачык эле. Бунун аркасында ким турган баары эле маалым болуп калды окшойт. Прокуратуранын адамдары да аралашыптыр. Кээ бир элдин мындай көйгөйү турган жерде аралашпайсыздар. Кызык да. Жеке бир адамдардын кызыкчылыгы болуп калса, ал жерден укук коргоо органдары дароо реакция берип калат экен. Мисалы, менин колумда деген жылдап, 10 жыл, 20 жылдан бери чечилбеген маселеге прокуратура, УКМК реакция бербейт. Бирок бир адамдын кызыкчылыгы болуп калса, прокуратура чуркап барып туруп жардам берет экен. Ошондой маселелер көп болуп калды. Мен госарх суроого да барып келдим. Ошол бир эле мисалдын немесин айтып берейин да. Бул жерде эмне маселе болуп атат? Эл каршы болуп чыкса деле, на бумаге все законно. Вы здесь и мы здесь понимаем, да, что придраться будет не к чему. Ошактан деген 5000 кишинин колу турган кагаздарды алып келебиз деп эл чыкса деле, местный ошакта эмебиз бар, квартальный аралашат экен, ТСЖ аралашат экен. Ошактагы жашаган элдин чоңунан кичинекей чоңу жаман экен да. Ошондой адамдар аралашып, уже чоң бир коррупционный системага көнүп калган. Анан даже если архитектура каршы чыкса, эмнеге прокуратура келип колун кайрып кетти? Анткени деген Дастан Далбаевич, уксатпы? Бизде регламент барбы, жокпу? Сүйлөр эле да. Ошондо деген мындай болуп калыптыр да. Ошол жердеги жашаган эл каршы чыккан бир топ, анан местный квартальныйлар, мисалы деген же заинтересованный лица барып туруп, сүйлөшүп алып туруп, дагы бир нече адам колун коюп алышып, мына вы противостоите там строительству деп туруп, прокуратура сотко бердиртип, ошентип жеңип алышат экен да. Анан карапайым эл талаада калып калып атат да со своими интересами. И таких, я думаю, вопросов очень много. Тура түшүнгүлө, я представляю, как вы приходите на это заседание комиссии, потому что 90 депутаттын жарымы өзүнүн строительный компаниялары бар, 90 депутаттын жарымы биякта бул маселени биз көтөрөбүз, анан эртеси күнү башка депутаттар келип, күчкө салып, моуну бүтүргүлө деп, үстүңөрдө мен жогорку кеңештин депутатымын деп, колуңарды кайрыйт. Ал учурлар бар, поэтому я понимаю, как в ваших глазах, особенно народные депутаты, эл өкүлдөрү, мы, наверное, выглядим в определенных, наверное, моментах лицемерами, да, то есть парламент с одной стороны требует правил и соблюдения законности, потом сами же, пользуясь своими полномочиями, те парламентарии, у кого есть строительные компании, заставляют вас делать то, что незаконно. Вот. И несколько примеров, которые я вам хочу просто, ну, навскидку прочитать. Вот Свердловский район. Берен Комфорт. Всем знакомый 10-20-летняя проблема. Вот у меня подписи, вот огромное письмо, это все подписи жителей. Огромные нарушения. Там уже и притон превратился, этот вот вокруг участок. У жителей вокруг близлежащих домов, у них и стены разрушаются. 20 лет, говорит, мы боремся, бездействие, халатность. Кайрыле биз деген коррупция жеңилип калат деп көтөрүп атышат. Буну кантип чечели? Мисалы, мен бул маселени сизге көтөрүп атам да, кандай дейсиздер депчи. Бул бир. Экинчи, вот Октябрь району, Дастан Далбаевич, мен буну сизге да жөнөткөм, Кожояр көчөсү 62. 5 кабаттуу үйдү салууну пландап жатышат. Жергиликтүү тургундар ал үйдүн курулушуна толугу менен каршыбыз. Электр линияда 5 кабат үйгө ылайыкталган эмес. Территорияда жарабайт. Бирок деген архитектура мэриядан кандай уруксаттарды алып аткан биз түшүнбөйбүз деп жазып атышат да. Андан тышкары мына деген знаменитый бассейн Жаштык.
Насколько законно строительство вокруг бассейна Джаштык? Вырубка лесопосадки и собирается что-то строить. Вот люди уже заранее пишут, и таких писем у Дастана Далабаевича, у депутата Абирова, я думаю, у меня новопришедшего, и от Азова депутата, таких писем очень много, да. Нижний Джал, микрорайон, дом 103. Говорит, у нас, говорит, и так там тесно, и туда впихивают, говорит, очередную этажку. Говорит, как потом у нас будет достаточно воды,